Құран жана хадистен талимдери жана кыжаалатчылыктар. Ыйык Құран жана берекелүү хадистердин жарык нуру менен кыжаалатчылыктардын акыйкаты, себептери мусулмандын жашоосундагы ар бир кыжаалатчылыкка ар бир кадамда бериле турган сооптор жана көз кандыра турган мазмундар. Аллах Таала айтат: "Айткын, Аллах силерди бул кыйынчылыктан да жана түрдүү кайгылардан да сактайт." Анам сүрөсү 64-аят. Аллах Таала айтат: "Эй пайгамбар, Аллах өз пендесине жетиштүү эмеспи?" Аллах Таала айтат: "Айткын, кургактыктагы жана деңиздеги караңгылыктардан, коркунучтардан ким сактайт?" Анам 62-аят. Аллах Таала Адам алейхиссалам жөнүндө айтат: "Андан кийин эгеси аны өзүнө жакындатып, тобосун кабыл кылып, туура жолго салды." Тоха сүрөсү 122-аят. Аллах Таала Нух алейхиссалам жөнүндө айтат: "Биз аны жана анын үй бүлөсүн улуу кайгыдан куткардык." Анбия сүрөсү 76-аят. Аллах Таала Ибрахим алейхиссалам жөнүндө айтат: "Биз, эй от, Ибрахимге салкын жана саламат бол дедик." Анбия сүрөсү 69-аят. Аллах Таала Юсуф алейхиссалам жөнүндө айтат: "Ал мени абактан куткарып мага өтө чоң жакшылык кылды." Юсуф сүрөсү 100-аят. Аллах Таала Дауд алейхиссалам жөнүндө айтат: "Биз ушул мамиледе аны кечирдик. Бизде ал үчүн жакындык жана сонун кайтуучу жай бар." Сот сүрөсү 25-аят. Аллах Таала Аюб алейхиссалам жөнүндө айтат: "Биз ага келген балелерди кетирдик." Анбия 84-аят. Аллах Таала Юнус алейхиссалам жөнүндө айтат: "Биз аны кайгыдан куткардык." Анбия сүрөсү. Аллах Таала Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам жөнүндө айтат: "Силер ага жардам бербесиңер да, Аллах ага жардам берген болчу." Тауба сүрөсү 40-аят. Аллах Таала айтат: "Ал сени жетим кезиңде таап, сага баш панек жасабады беле? Жана да сени ал адашкан абалда таап, туура жолго салбады беле? Ал сени жакыр кезиңде таап, сени байытпады беле?" Зуха сүрөсү 6, 7, 8 аяттар. Ой жүгүртүп караңыз. Кайсыл пайгамбар болбосун, Аллахты чакырса дароо Аллахтын жардамы келген. Эми сиз дагы "Я илахал а'ламин" деп Аллахты чакырсаңыз, ал сөзсүз сиздин дуаңызды кабыл кылат. Кыжаалатчылык болсо, деңиз сапарында катуу шамал жүргөн кезде бардыгыңар "Я Аллах" деп айткыла. Эгер бир кыйынчылык же кыжаалатчылык болсо, жүрөктөн "Аллах" деп айткыла. Бардык дарбазалар бекилип жана үмүтсүздүк жайылса, "Я Аллах" дегиле. Жер кенен болуп да, тар болгон учурда "Я Аллах" дегиле. Ар бир жакшы нерсеге жана бирөөдөн калыс дуа сураган кезде ар бир кол "Я Аллах" деп көтөрүлсүн. Тилге сүйлөөнүн күч кубатын ким берди деп суралса, "Я Аллах" деп жооп бергиле. Жүрөктөрдү тынчтандыра турган зат кимдин заты деп суралган кезде "Я Аллах" деп жооп бергиле. Я Аллаху, биздин бардык кыйынчылыктардын, биздин күнөөлөрүбүздүн кечирилишине себеп кыл. Я Аллаху, биздин жүрөктөрүбүздүн каттуулугун кетирип, өзүңдүн сүйүүңдү биздин жүрөктөргө сал. Я Аллаху, кыжаалатчылыкты кетирип, рахат жана тынчтыктын чатырын бизге жаап, коркунучту амандыкка алмаштыр жана жүрөктөн кайгыны жок кыл. Я Аллаху, биз сенден ар бир нерсени сурайбыз, ар бир муктаждыкта сага гана кайрылабыз. Я Аллаху, бизди бир гана тек өзүңө муктаж кыл. Эч бир учурда эч бир нерсе үчүн өзүңдөн башка эч кимге муктаж кыла көрбө. Канча жерде "Я Аллах" деп айтылган болсо, ошол жерлерде "Я Рахману" жана "Я Рахиму" кошулуп айтылат. Куранда айтылган: "Эй Аллахтын пенделери, үмүтсүз болбогула. Анткени Аллахтын мээрими өтө кенен." Адам баласы качан болбосун, үмүтсүз болгон кезде анын себеби мындайча болот. Ал бир гана өз мүмкүнчүлүктөрүнө карайт. Эгер ал Аллах мүмкүнчүлүктөрүнө назар таштаса, эч качан үмүтсүз болбойт.
İnsandın мүмкіншіліктерінің чеги бар, бирок Аллахтың мүмкіншіліктерінің еш қандай чеги жоқ. Инсан ақиқатты таныса анда, ал еш қачан үмітсіз болбойды. Анткени, сырттан қарағанда инсандың мүмкіншілігі бір чекке жетсе, ошол жерден ал дағы бір мүмкіншілікті табат. Ал мүмкіншіліктің еш қандай чек, еш қандай тосқол болбойды. Ақиқат сөз ушул. Аллахқа болған чыныгы ишеним адамға үміттің ушундай бір қазынасын ачат. Андан соң ал еш қачан үмітсіз болбойт жана алдыда ал үшін еш нерсе қалбаса да сезип да койбойт. Мүмкіншіліктің түгөөсү ал үшін чоң мүмкіншіліктің башталышына айланат. Аллахқа болған толық ишеним менен үмітсіздік экөө еш қачан чогулбайт. Аллахтың рахматынан үмітсіз болу капырдык. Эй мұсылмандар, қиыншылықта Аллахтың рахматынан үміт үзбөгүлө. Тескерисинче, Аллахтың берешендигинен жана айкөлдүгүнөн үмүттөнгүлө. Аллах Таала айтат: Аллахтың ырайымынан күдөр үзбөгүлө. Анткени Аллахтың ырайымынан капыр болгон коом гана үмүт үзөт. Юсуф сүрөсү 87 аят. Қанша чоң қиыншылық болбосын, жүрөк эч качан үмүтсүз болбосу керек. Анткени шариятта төмөнкүчө бекемделип айтылган. Кыйынчылык келген учурда үмүтсүз болгондун ордуна Аллахтан үмүткөр болуу качет. Себеби аспаптардан өткөн бир нерсе бар. Үмүтсүз болгон сөздөрдү бир гана дини жок адам айтат. Тагдырга ыйман келтирбей, өз планы менен жүргөндөр. Ыймандууларга жана жакшы амал кылгандарга Аллахтын берген убадасы. Аллах силердин араңардан ыйман келтирип жакшы иштерди жасагандарга, өздөрүнүн мурунку элдерди орун басар кылгандай эле, жер жүзүндө силерди да өзүнө орун басар кылууну убада кылды. Ошентип алар үчүн Аллах өзү ыраазы болгон ислам динин бекем орнотуп, аларга коркунучтан кийин бейпилчиликти алмаштырып берди. Нур сүрөсү 55 аят. Бале кыйынчылыктар келгенде Аллахка кайрылбагандын зыяны. Аларга биздин азабыбыз жеткен кезде алар жалынышпадыбы, бирок алардын жүрөктөрү катып калган эле. Шайтан алардын кылгандарын кооздоп көрсөттү. Алар качан өздөрүнө эскертилгенди унутушканда, биз алардын алдындагы ар бир нерсенин эшиктерин ачып койдук. Алар өздөрүнө берилген белектердин бардыгына кубанып жатышканда, биз аларды капысынан азапка алдык. Мына ошентип, алардын үмүттөрү үзүлдү. Зулумдук кылган коомдун акыры да кесилди. Алар жок кылынды. Анам сүрөсү 43, 44, 45 аяттар. Бале күнөөлөрдүн натыйжасы. Сага жеткен жакшы нерсе ал Аллахтан, сага жеткен жамандык ал сенин өзүңдөн. Ниса сүрөсү 79 аят. Инсанга келген жамандык Аллах тараптан жетсе да, бирок ага биздин кесепетибиздин тиешеси бар жана биздин жаман амалдарыбыздын кесепетинен улам. Ал эми жакшылык, рахат ага биздин кыпындайда тиешебиз жок. Жакшылык бир гана Аллахтын берген белеги. Мауляна Руми рахматуллах алейхи айтат: Биз жок элек, биздин тарабыбыздан талаптар да жок болчу. Аллахтын рахматы биз айтпаган сөздү укту. Биз энебиздин курсагында болчубуз. Кайсы таказаны коймок элек. Биз башынан баштап Аллахтын белектеринин негизинде келе жатабыз. Бизде канча нерселер бар. Алардын баарын сураган эмеспиз. Жана биз сурап, андан соң бизге берилип мындай да болгон эмес. Биздин муктаждыгыбыз көрүнүүсү үчүн бизге сурагыла деген өкүм болсо да, жана биздин пенделигибиз Аллахтан суроону талап кылса да, бирок бул жакшылык белектер биздин сураганыбызга берилген жок. Балким биз сурабастан туруп эле бизге берилди. Аллах сизге өтө чоң түшүнүк берген. Сиз өтө бийик ой жүгүртөсүз. Сиздин акылыңыз өтө курч. Пендесине акылды түшүнүктү ким берди? Акылды кимден алып келди? Сиздин акылыңыз иштейт. Бирок акылды ким берген эле? Сиздин жөндөмдүүлүгүңүз өтө жогору даражада. Сиздин аракетиңиз да өтө жогору даражада. Күчүңүз өтө көп. Сиз өтө чоң өнөр ээси. Ден соолугуңуз өтө жакшы. Сизде баланча түгүнчө нерселер бар. Ошонун себебинен сиз бардык ишиңизди кыла аласыз. Мусулмансыз, бирок ушул бардык нерселерди ким жаратты? Сизби? Аллах Таала эң жакшы жардам берүүчү. Ал силердин эгеңер эң жакшы ишти бүтүрүүчү жана эң жакшы жардамчы. Эй мусулмандар, өзүңөргө кыйынчылык келген учурда
өзүңөр сыяктуу инсандарды эмес, Аллах Тааланы өзүңөрдүн эң чоң жардамчыңар жана өкүлүңөр деп түшүнгүлө. Анан ошондо көрөсүңөр, силердин кыйынчылыгыңар кандай жок болгонун. Абал амалдарга жараша келет. Эсиңерде тутуп жүргүлө. Бүгүн баланча мындай деп айтат. Мени баланча киши кыжаалат кылып жатат. Кээде мени жумушум кыжаалат кылып жатат, же балдарым кыжаалат кылып жатат деп. Кээде өкмөт мени кыжаалат кылды деп айтат. Өкмөт болсо бизди эл кыжаалат кылды дейт. Биз бардыгыбыз бири-бирибиздин атыбызды айта беребиз. Менин досторум, чын дилден ишенгиле. Эч кимди кыжаалат кылган жок. Biz өзүбүз кыжаалат кылдык. Biz жаман амалды таштаган жокпуз. Кыжаалатчылыктар да бизди коюп жиберген жок. Ушул себептен айтылган. Кургактыкта жана деңизде көрүнүп жаткан бузукулук ал инсандардын өз колу менен кылган амалдарынан улам. Рум сүрөсү 41-аят. Аллах гана кыйынчылыктарды кетирүүчү. Аллахтан сабыр жана намаз менен жардам сурагыла. Бакара сүрөсү 45-аят. Аллахтын ыйман жана таквачылыкка берген белектери. Эгер чындыгында айылдардын тургундары ыйман келтиришкенде жана бизден коркушканда биз аларга берекелерди асмандан да жана жерден да ачмакпыз. Бирок алар пайгамбарларды жалганга чыгарышты. Аларды өздөрү кылган күнөөсүнөн улам алдык, жазаладык. Араф сүрөсү 96-аят. Бардык нерсе Аллахтан. Аллахтын уруксатысыз эч бир бале келбейт. Тагабун сүрөсү 11-аят. Жакшылыктарга шүгүрсүздүктүн жазасы. Пенде жакшылыктарды кадырлабаса, шүгүрсүздүк кылса, Аллах Тааланын каары келет. Ошентип, жакшылыктарга шүгүрсүздүк кылган себептен жакшылыктар өтө тез тартылып алынат. Аллах Таала айтат: Аллах силерге бейпилчиликтеги кыштакты мисал келтирет. Ага ар тараптан мол рызкы Аллахтын амири менен келип турчу. Акырында Аллахтын берген жакшылыктарын кадырлашкан жок. Ошондуктан Аллах аларга жасаган зулумдугу себептүү ачарчылык жана коркунучтун тонун кийгизип, жапа тарттырды. Нахл сүрөсү 112-аят. Карап көрүңүздөр. Бүгүнкү күндө бизге ачка калуунун жана коркунучтун тону келген эмеспи? Ой жүгүртөлү. Ар бир адам мындайча арыз муңун айтат. Ишим жүрбөйт, кимдир бирөө жолумду байлап койгонбу дейм. Алтынга колумду тийгизсем топуракка айланат. Карызга белимден батканмын. Каражат жетишпейт. Ачка калуунун жана коркунучтун кийими кийгизилген эмеспи? Ар дайым башта коркунуч үстөмдүк болот. Бул эле эмес, бардык коомго коркунуч болуп турат. Баланча кол салбасын, баланча наразы болду. Бүт коом коркунучта эмне болорун эч ким билбейт. Инсан Аллахтын берген белектерине шүгүрсүздүк кылса, Аллах Таала ага коркунучту үстөмдүүлүк кылып коет. Биздин абалдарыбыздын байланышы Аллах менен. Биздин жашообуз жана анын айланасында болсо, бардыгынын Аллах менен байланышы бар. Ислам дини жашоонун бир тартиби. Бул дин бир гана ибадатты орундатууга гана чектелип калбайт. Ислам шарияты биздин жашообуздагы өз ара байланыштар, мамилелер бардык тармактарда жол көрсөтөт. Куран депрессиядан сактанып, жакшы абалга бизге жол көрсөтөт. Ошондой эле Куран биз үчүн бекем жана тынч абалда жүрүүбүз үчүн чөйрө куруп берет. Бирок бул үчүн ой жүгүртүп, акылды иштетүү зарыл. Эмне үчүн алар Куранга ой жүгүртүшпөйт? Же алардын жүрөктөрүндө кулпулары барбы? Мухаммад сүрөсү 24-аят. Эгер биз депрессиянын биринчи себебине ой жүгүрсөк, ал дегени коркунуч жана жүрөктүн тынчсыздануусу. Анда биз ойлоп карайлы. Момун эмнеге коркот жана кимден коркот? Ал ар бир нерсе Аллахтын колунда экенин билет. Момундун парызы ал өзүнү оору, ачка калуу жана кедейликтен сактай турган себептерди ыктыяр кылуусу кажет. Жана ошол аспаптарды даярдоодо эч качан кемчилдик кылбасын. Андан соң бардык мамилени Аллахка тапшырсын. Коркуу менен жашоо өткөрбөсүн. Рызкы башынан аягына чейин Аллах Тааланын колунда. Аллах Таала айткан: канчалаган айбандар өздөрүнө азыгын камдай алышпайт. Аллах аларга да, силерге да рызкы берип жатат. Ал угуучу, билүүчү. Анкабут сүрөсү 60-аят. Эмне инсан жашоонун кыйынчылыктарынан коркобу?
Егер ушундай болсо, анда мүмкүн болушунча ошол кыйынчылыктын себептеринен сактануусу керек. Андан соң кылган мамилени Аллахка тапшырып, өзүнү коркунучтан азат кылуусу зарыл. Аллах Таала айтат: "Китепте алдын ала жазылып коюлгандай жерге да, силердин жаныңарга да кайгы биз белгилеп койгондон мурда келбейт. Чындыгында бул Аллахка жеңил." Хадис сүрөсү 22-аят. Кыжалачылык жөнүндө берекелүү хадистер. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Кайсыл бир пенденин баласы көз жумса, Аллах Таала периштелерине айтат: Силер менин пендемдин баласын жанын алдыңарбы?" Периштелер "Ооба" деп айтышат. Аллах Таала кайра айтат: "Силер ал кишинин жүрөгүнүн бир бөлүкчөсүн андан ажыраттыңарбы?" Ошол учурда ал эмне деди? Периштелер айтышат: "Ал чындыгында бардык нерсе Аллахтан жана бардыгы Аллахка кайтып барышат" деп айтты. Аллах Таала ошондо айтат: "Менин пендеме бейиштен бир үй кургула да, ал үйдү Байтул Хамд деп атап койгула." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай талим берди: "Кайгыны мүмкүн болушунча сыртка чыгарбастан, көзөмөлгө алып, Аллахтан үмүт үзбөө керек." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн баласы Ибрахимдин алдына жеткен кезде Ибрахим кыйналган абалда эле. Баланын кыйналганын көрүп пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи ва саллям көзү жашка толду. Абдурахман бин Ауф радиаллаху анху айтты: "Эй Аллахтын элчиси, сиз дагы ыйлайсызбы?" Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Эй Ауфтун баласы, чындыгында бул рахмат." Андан соң пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи ва саллям көздөрүнөн дагы жаш акты. Андан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Чындыгында көздөр жаш төгөт, жүрөк кайгыга чөгөт. Ошондой болсо да биз Раббибиз ыраазы болгон сөздү айтабыз: Эй Ибрахим, биз сенден ажыраганыбызга кайгырып жатабыз." Сахих Бухари. Мусулмандарга келген кыжалатчылык соопко себеп болот. Мусулманга бир кыйынчылык, кандайдыр бир оору, кандайдыр бир кыжалатчылык, кайгы жетсе, жада калса ага бир тикенек кирип кетсе, Аллах Таала ошонун себебинен мусулмандын күнөөсүн кечирет. Дагы бир хадисте мындай деп айтылган: "Кыямат күнү сыноого кабылган элдерге сооп берилген кезде, жакшы абалда жүргөн элдер мындай деп арман кылышат: Аттең, биздин терилерибиз кайчылар менен кыргылганда, ушул кыйынчылыктын сообу бизге берилгенде" деп арман кылып калышат. Бул Аллахтын белеги жана жакшылыгы ыймандуу пендеге кыйынчылык келип турат жана ал ага сабыр кылса, Аллахтын ыраазылыгы үчүн ага чыдаса, эч кимге арыз муңун айтпаса, Аллах Таала ал үчүн жакшылыктардын дарбазасын ачат. Кыйынчылык сүйкүмдүү болуусунун белгиси. Бир хадисте келет: Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Аллах кайсы бир пендесин сүйсө, ага ар кандай сыноолорду жана кыйынчылыктарды жөнөтөт. Ошол кыйынчылыктар менен сыноолор ага жамгырдай жайыт." Кээ бир риваяттарда келген: Периштелер сурашат: "О Аллах, бул сиздин сүйгөн пендеңиз, жакшы адам сизди сүйөт. Ошондой болсо бул пендеге сыноолор жана кыйынчылыктар эмнеге жөнөтүлүп жатат?" Ошондо Аллах Таала айтат: "Бул пендени ушул абалга таштап койгула. Анткени мага анын дуа кылганы, жалынып жалбарганы жана ыйлаган үнүн угуу жагат." Ушул мазмундагы башка хадистер да келет. Аллах периштелерине айтат: "Менин пендеме баргыла, аны сыноого салгыла. Анткени мен анын ыйлаганын жана жалынып жалбарганын жакшы көрөм." Дүйнөдө кыйынчылыктар жана кыжалатчылыктар келсе, Аллах Таала айтат: "Бул менин сүйүктүү пендем. Мен ага бул кыйынчылыкты түбөлүк рахатка себепчи кылууну, даражасы бийик болуусун жана акыретте менин алдыма күнөөдөн толук тазаланып келүүсүн каалайм. Ушул себептен өзүм сүйгөн, жакшы көргөн досторума кыйынчылык жана кыжалатчылыктарды жөнөтүп турам." Кыйынчылыктардын себебинен ар бир кадамда күнөөлөрдүн кечирилүүсү. Аллах Таала айтат: "Мен өзүмдүн ыймандуу пендемди оору жана башка менен сынасам, андан соң ал мага мактоо айтса, менин сыноомо сабыр кылса, ал өз төшөгүнөн турган кезде энеден жаңы төрөлгөн баладай күнөөдөн таза болуп турат." Аллах Таала Кираман Катибинге, амал жазуучу периштелерге айтат: "Мен өзүмдүн бул пендемди ооруга салдым, сыноого дуушар кылдым. Кайсыл соопту анын ден соолугу бар учурда жазсаңар, аны токтотпостон жаза бергиле." Экинчи, оорулуу адамдын оорусунун себебинен энтигүүсү тасбих, субханаллах деп айткандай, кыйкыруусу тахлил, ла иляха иллаллахты айткан менен барабар, дем алуусу садака, төшөктө жатканы ибадат.
Bir капталдан екінші капталға алмашып жатусы Аллах жолында душман менен салғылашқанға барабар. Аллах Таала періштелерге айтады: ден соолугу бар учурда ал кандай амалдарды жасаган болсо, андан да көбүрөөк болгон амалды анын амал дептерине жазгыла. Эми ал ден соолукта болуп шыпа таап, төшөктөн туруп баскан кезде энеден жаңы төрөлгөндөй болуп калат. Үчүнчү, Аллах Таала айтат: мен өзүмдүн кайсы бир пендемди сыноого салсам, анан ал сабыр кылса, өзүн кабар алганы келгендерге арызданбаса, андан соң мен ага ден соолук берсем, анын этинен жакшыраак этти, анын канынан жакшыраак канды ага берем. Эгер мен аны мындай таштап койсом, башкача айтканда, оору абалда аны тирүү койсом, ошол абалда анын эч кандай күнөөсү калбайт жана анын жанын ала турган болсом, өз мээримимден ага орун беремин. Төртүнчү, Абу Хурайрадан радиаллаху анху риваят. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: ыймандуу эркек жана ыймандуу аялдын жанына, анын балдарына жана мал дүйнөсүнө сыноолор келип турат. Ал эгесине жолуккан кезде анын үстүндө эч кандай күнөө калбайт. Абу Хурайрадан радиаллаху анху риваят. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: жакын түз жүргүлө. Ар бир жагымсыз мусулманга зыян жетсе, ал анын күнөөсүнүн кечирилишине себеп болот. Жада калса, кандайдыр бир бале же тикен анын бутуна кирсе дагы. Айша радиаллаху анхадан риваят. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: кандайдыр бир кыйынчылык мусулманга жетсе, Аллах ошол кыйынчылыкты мусулмандын күнөөлөрүнүн кечирилүүсүнө себеп кылат. Жада калса, кирген тикенди да. 7. Абу Мусадан радиаллаху анху риваят. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: дүйнөдө кандайдыр бир сыноо пендеге келсе, ал бир күнөөнүн себебинен келет. Аллах Таала өтө мээримдүү, кечирүү жагынан өтө улуу зат. Ошол күнөө жөнүндө пендесинен кыямат күнү сурайт. Башкача айтканда, бул сыноо анын кылган күнөөсүнүн кечирилишине себеп болгондугу айтылат. 8. Хазрат Айшадан радиаллаху анха риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: кайсы бир мусулманга тикенек же андан чоң нерсе жетсе, анын себебинен бир даражага жазылып, анын бир күнөөсү кечирилет. Жабир бин Абдулладан радиаллаху анху риваят. Ал пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айтып жатканын уккан: ыймандуу эркек жана ыймандуу аял жана мусулман эркек жана мусулман аял ооруп калса, Аллах Таала анын ката кемчиликтерин ошол оорусунун себебинен төгөт. Bir риваятта келген: Аллах Таала анын каталарын төгөт. 10. Саад бин Курстан радиаллаху анху риваят. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: ооруган адамдын ката кемчиликтери дарактан жалбырактар күбүлгөндөй күбүлүп түшөт. 11. Айшадан радиаллаху анха риваят. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: ыймандуу пенде ооруп калса, Аллах аны от темирдин кирин тазалагандай аны күнөөдөн тазалайт. 12. Абу Айып Ансариден радиаллаху анху риваят. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир ансари сахабадан кабар алганы барып агайын кейди. Ансари сахаба айтты: эй Аллахтын пайгамбары, 7 түндөн бери мага уйку келбейт. Эч бир адам кабар алганы келбейт. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: эй менин бир тууганым, сабыр кыл. Күнөөлөргө кандай кирген болсоң, ошол күнөөлөрдөн чыкканга чейин сабыр кыла бер. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: ооруп калганда убакыттар күнөө кылган убакыттарга төлөм болот. Анас бин Маликтен радиаллаху анху риваят. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир дарактын алдына келип аны кыймылдатты. Аллах канча каалаган болсо ошончо жалбырак күбүлүп түштү. Андан соң пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: кыйынчылыктар, ар кандай оорулар адам баласынын күнөөлөрүн канчалык тез түшүрөт. Мен бул даракты кыймылдатып, анчалык тез түшүрө албаймын. Анас радиаллаху анху риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: пенде 3 күн ооруп жатса, ал өзүнүн күнөөлөрүнөн энесинен жаңы төрөлгөн күндөгүдөй чыгат. Башкача айтканда, эч бир күнөөсү калбайт. 15. Абу Хурайра радиаллаху анху риваят кылат.
Пайғамбары саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Қайсы бір адам бір түн орыса, андан соң аға сабыр қылса жана Аллахтан разы болса, ал өзінің күнәлерінен енесіден төрілген күндегідей таза болып шығады. Башқаша айтқанда, ешбір күнәсі қалбайды." Уммул Аладан радиаллаху анху риваят. Ал айтады: "Мен орып қалған учурда Пайғамбары саллаллаху алейхи вассалам хабар алғаны келді да айтты: Ей Уммул Ала, саға сүйінші, анткени мұсылманның орысы анын қата кемшіліктерін от, темір жана күміштің датын кетіргендей кетіреді." 17. Яхья бин Саидтен радиаллаху анху риваят. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам заманасында бір адам қаза болды. Башқа бір киши айтты: "Қандай сонун, оруға душар болбостон қайтыш болды." Ошонда пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Сен қайдан біліп қойдың? Егер Аллах аны ору менен сынағанда, ошол оруны анын күнөсүнүн жуылышына себеп кылар беле." 18. Абдулла бин Амр радиаллаху анху пайғамбарыбыздан саллаллаху алейхи вассалам риваят кылат: "Кайсы бир имандуу эркек жана имандуу аял ооруп калса, Аллах Таала ошол ооруну анын өтүп кеткен күнөөлөрүнүн кечирилишине себеп кылат." 19. Абу Саидтен радиаллаху анху риваят. Бир мусулман айтты: "О Аллахтын элчиси, бизге айтып бериңизчи, бизге жеткен бул оорулардын себебинен қандай сооп берилет?" Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Бул күнөөлөргө төлөм." Ошол жыйналышта Убай бин Каб радиаллаху анху да бар эле. Ал да сурады: "О Аллахтын элчиси, кичинекей оору болсо дагы?" Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Мейли тикен кирсин же андан чоңураак нерсе болсо деле." 20. Анас радиаллаху анхудан риваят. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Аллах Таала айтады: Менин ызатыма ант, мени улуулугума ант. Мен кайсыл пенденин мойнундагы бардык ката кемчиликтерин кечирүүнү кааласам, анын денесин оорутуп жана анын ырыскысын кемитип бүтмөйүнчө аны дүйнөдөн албаймын." 21. Амир Рамидан радиаллаху анху риваят. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам оорулар жөнүндө айтып жаткан эле: "Имандууларга оору жетсе, андан соң Аллах аны ошол оорудан айыктырса, ошол оору анын өтүп кеткен күнөөлөрүнө төлөм болот жана келечекте ошол киши үлгү жана насаат болот. Ал эми мунафык, эки жүздүү ооруп калса, андан соң шыпа тапса, ал бир төөгө окшоп калат. Иеси аны байлады, анан аны коюп жиберди. Төө түшүнгөн жок. Неге аны байлап, анан аны коюп жибергенин?" Бир адам пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам жакын олтурат эле. Ал айтты: "Эй Аллахтын элчиси, оорулар неге келет? Аллахка ант, мен эч качан ооруган эмесмин." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Биздин алдыбыздан туруп кет, сен бизден эмессиң." Абу Саид жана Абу Хурайрадан радиаллаху анху риваят. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Мусулманга чарчоо, машакат, кайгы, кыжалачылык жада калса, тикен кирсе, Аллах анын ката кемчиликтерин кечирет." 23. Имандууга кандай нерсе, башкача айтканда, чарчоо, кайгы, үзгүлтүксүз оору жада калса, унутуп кала турган кайгы жетсе да, Аллах ошонун себебинен анын күнөөлөрүн кечирет. 24. Абу Хурайрадан радиаллаху анху риваят. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Аллах пенделерине ооруларды берип сынайт, анан ошол оорулардын себебинен бардык күнөөлөрүн кечирет." 25. Мусулмандын денесине кандайдыр бир кыйынчылык жетсе, ал анын күнөөлөрүнө төлөм болот. Бул баян сиз эмнеге кыжаалатсыз аталыштагы китептен алынды. Китепти которгон Жалил уулу Мухаммад Адыл, аудиолоштурган Ихро Медиа каналы. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Ихро Медиа каналыбызга катталыңыздар.